Сагындыңбы чырагым? Достор, кээ бир адамдар жаңы киного обзор тарт дейт, кээ бир эски киного тарт дейт. Мен ойлонуп отуруп бир чечимге келдим. Биринчи эки кино жаңы кино болсун, андан кийинки эки кино эски кино болсун. Андан ары ушинтип эле кете берсин. Бүгүнкү обзор кыла турчу кинонун аты Агент Турист, жакын арада эле чыкты. Анда эмесе видеонун аягына чейин көргүлө, каналга жазылганды унутпаңыздар, жанындагы оңгорону басып койгула. Ошондо силер биринчилерден болуп басып койгула. Короче, ошондо силер биринчилерден болуп жаңы чыккан обзорлорду көрүп турасыңар. Кечирип койгула, көптөн бери видео таппай атып кичине. Бәле, кыскасы баштадык. Скидиш. Кино башталганда менин жеке оюм боюнча Кыргызстандын эң мыкты актеру Азиз Мурадалиев аткарган Агент Турист деген кличкасы бар бир кыйын каарман бандиттердин ордосуна кирип аларды кармайт. Бандиттерди кармагандан кийин Азиз Мурадалиевди шефтери чакырып алып «Молодец» деп мактай башташат. Өзгөчө Темирсен Агент Турист деген псевдонимиңди далилдеп койдуң. Ушул жерден мен эле ушундай суроо бердимби, же силер дагы ушундай суроо бердиңер билбейм. Эмнеге мунун псевдоними Агент Турист, анан бул Агент Турист деген псевдонимин кантип далилдеди? Биздин кызматкерлер кайда? Тапшырма мен жүрүшөт. Бул айтып жаткан эки кызматкер кичинекей чактан бери бир токошту чогуу бөлүшүп жеп келаткан кандостор. Ал экөөнүн бирөөсү Азиз Мурадалиев аткарган Темир аттуу каармандын баласы. Экөө бул жерге бандиттердин жашыруун сделкасын билинбей сүрөткө тартканы келишкен болот. Эки бандит сделка кылганы жолукканда, эки кызматкердин бирөөсү жарымына чейин сука чыгып алып сүрөткө тарта баштайт. Бир отор эле жанына барып алып тартпайсыңбы? Брат, кичине бери карап койсуң, бетиң жакшы түшпөйт, жакшылап тартып алайын, Албетте эки бандит эки суперментти көрүп калып, алардан кача башташат. Сценарист, сиздин бандитиңиз суперменби? Көрдүңөр да, могул жердин бийиктигин. Че убегал? А? Че убегал? А чё ты, Ганель? Кайкаш братасың? Флешкада эме болчу? Тумушкерлердин тизмеси? Тойдун тизмеси. Тойду? Тойго чогуу барабыз анда азыр. Билебиз. Кеттик. A few moments later. Супермен бандит албетте качып кетет. Экинчи бандитти болсо эки супермент кармап алып допрос жүргүзө башташат. Канатбеков Нурбек Каныбекович, качандан бери бул иш менен алексиң? 4-5 жылдай болуп калды окшойт. Бул ишиң үчүн өкүнүп каласың. Практикант. У меня только одно правило. Тебе придется его нарушить, чтобы узнать правду. Допрос бүткөндөн кийин суперменттер шефине киришет. Суперменттин бирөөсү шефинен айылга барып келейин деп суранат. Ушул жерден эмнеге жалгыз эле кирбей экөө кирди? Ержан, жүрү, мен менен кирчи. Сен атаңго жибербей койсу, сен ата жиберип койгулачы досум дейсиң да, булчум жалгыз кирмейби. Албетте шефи кызматкерин айылга жиберет. Экөө чыгып баратса, Азиз Мурадалиевдин карманы баласын токтотуп, ушул жерден биз Азиз Мурадалиевдин карманынын дагы бир оорукчал баласы бар экенин билебиз. Оу. Сен бүгүн үйгө эртерээк барчы. Байкеңенге баралы. Албетте киного романтика кошпой койсо дагы болбойт. Ошондуктан кинонун супермен башкы каарманы Эржандын сүйгөн кызы менен тааныштык. Бирок бүгүн кечке сен үчүн бошмун. Чын элеби? Чын? Анда каяка барабыз? Баш огон жака. Эржан сүйгөн кызы менен баш огон жакка кеткен атканда жолдон Эржандын напарниги тозуп чыгат. Кайга барабыз? Баш огон жака. Досу третий лишний болуп отуруп алгандан кийин Эржан айла жоктон машинаны айдап үчөө кафеге жөнөшөт. Я смотрел на нее устало, меж пальцев лаская пряди. В этом мире ее так мало, что мне скоро совсем не хватит. Түшүндүңөр да. Досу башкы каарман Эржандын девушкасын сүйөт экен. Санта-Бар. Ошондо досуңдун девушкасын сүйгөнүң үчүн айылга апаңа барып жардам бергендин ордунда ушакта жүрөсүң да? Расстрелять!
Тройное свидание бүткөндөн кийин агент турист баласы кармап келген бандитти коркутуп үркүтө баштайт. Мен бул жер жөнүндө айтпай эле коймокмун, бирок айттыра турчу эмне себеп болду. Нурбек. Иним. Мен органдын кишисимин. Дагы бир аз жайыраак сүйлөсөңөр, кинобуз жок дегенде 1 саат болсун. Акыры атышып жатып өлөсүң. Бул сахнадан кийин бизге романтика көрсөтөт. Ал сахнада бала кызына чалып, "Ой, жаным, эмне кылтасың?" десе, "Мен жатам, жаным, сенчи?" десе, "Мен магазинде жүрөм" деген сахнадан кийин агент туристти чогуу иштешкен досу жолугушууга чакырат. Ошол жерден досу формага жашынган бандит экенин билебиз. Ал досу агент туристке взятка берип, "Эртең боло турчу операцияга көз жумуп кой" деп айтат. Эртеңки операцияга көз жумуп кой. Жок досум, андай болбойт. Ошондо сен мага жардам бере албайсыңбы? Билесиңби? Сенин үй бүлөңө далай көп жардам берип жүргөм. Бербейсиңби, билесиңби? Мен сага деген мурун деле конфет бергем бир жыл мурун. Албетте агент турист досунун айткан сөзүнө макул болбойт, взятканы албайт, кыз жеримди кысып жүргүм деп туруп баласына кетип калат. Баласына барып, "Балам, душмандарым көбөйүп кетти, сен абайлап жүр" деп акылына салатын айтат. Мен бүгүн үйгө эртерээк барайын. Анткени мени бүгүн өлтүрүшөт, мен үйдө жалгыз болушум керек. Бул сахнадан кийин бизди агент туристтин формачан бандит досу кафеде отурган сахнага алып барат. Так, ушул жерден агент туристтин формачан бандит досу кантип бандит болуп калганын элдерге кандай көрсөтсөк болот я? Таптым. Кыскасы мындай кылбайлыбы? Бирөөнү эле чакырып туруп эле, "Мен мондай болуп бандит болуп калгам" деп айтып берип койбойбу, кандай дейсиңер, а? Мен бул каармандын эмне болуп бандит болуп калганын көрсөтүшүнө каршы эмесмин эч кандай. Бирок ушунчалык кинонун сюжетине байланышы жок сахна менен көрсөткөнгө менин ушунчалык жиним келди. Мен сендей жаш кезимде өзүмдүн машинам менен бир мас кишини уруп кеткем. Ташмат Абакиров, менин айтканыма макул болсоң, кайра иштеп аткан ишиңе иштей бересиң. Эгер макул болбосоң, түрмөдө жата бересиң деди. Байке, созулонбой баттан эле сүйлөңүзчү. Эмне болуп бандит болуп калганын айткандан кийин ушул сахна бүтөт. Болду. Эч нерсе болбойт башка. Желдетине окуясын айтып берди. Бүттү. Ушундан кийин эле башка сахнаны көрсөтө баштайт. Агент турист деген китепте кандай жазылганын билбейм. Бирок ушундай жазылса дагы ушул киного сценарий жазып аткан сценаристтер ушул жерин өзгөртүп коелу деп ойлонгон жоксуңарбы? Мисалы, кинонун аягында башкы каарман менен формачан бандит экөө мушташа кетип, формачан бандит жерге жыгылып калганда, башкы каарман аны өлтүрөйүн деп атканда, "Сен мен атамды, байкемди өлтүрдүң. Сен жашоого татыктуу эмессиң." Туура. Өлтүрүп сал мени. Кечир. Сенин атаңды өлтүргөнгө туура келди. Сен ойлоп атасыңбы мен ушу жыргаганман, ушул жолго бардым деп. Мен да үй бүлөм үчүн баргам ушул жолго керек болсо. Убагында машина менен бирөөнү сүзүп алганда прокурорлор биздин буйрукту аткарып турбасаң 15 жылга камаласың деген. Сен да мени түшүнүп кой. Түшүнбөсөң өлтүрүп сал. Баласынан чыгып алып агент турист Залкар аттуу кызматкерине жолугат. Өлөрүн билгендей эле кызматкерине "Мен форма кийген досума көз салып туруп, ал шумшук чота не то иштерди кылып атат" деп айтып кетет. Ошол эле түнү агент турист ач кулактан тынч кулак уктап жатканда формага жашынган бандит досу 2 киллерди жиберет. Чынын айтсам, мен бул кинону Азиз Мурадалиев үчүн эле көрүп аткам. Аны дагы өлтүрүп кетишти. Айла жок эми обзорду бүтүрүш үчүн калганда көрүш керек. Түнү бою уктабастан, каякта жүргөнү белгисиз, таң атканда баласы келип атасынын жансыз денесин табат. Ата!
Агент туристти жерге берген сахнадан кийин анын гнилой досу киллерге жолугуп акча берип атканын Залкар аттуу агент туристтин кызматкери сүрөткө тартып алат. Башкы каарман Супермен байкесин больницадан алып келип, үйүндөгү компьютерден видеокамеранын материалдарын карап атып, атасын өлтүргөнү келген киллердин машинеси видеого түшүп калганын көрөт. Ал машинени сүрөткө чыгарып алып, башкы каарман атасынын кызматкери Залкарга барат. Залкар кабинетинде жок болгонуна байланыштуу бала столунун үстүндөгү сүрөттөрүн көрүп калат. Ал сүрөттөн башкы каарман эмнени көрөт? Атасын өлтүргөн киллер менен атасынын чогуу иштешкен досу формачан бандит экөө жолугуп атканын көрөт. Атасын ким өлтүрүп, ким заказ бергени түшүнүктүү болду. Ушул жерден кино бүтүш керек болчу, тигини камаш керек болчу. Бирок аны көргөн бала эмне кылды? Кандай Саяшта? Жакшысызбы? Бул машина сизге тааныш эмеспи? Салам алейкум, Аяш ата. Кыскасы мен баарын билем. Мен сүрөттөрдү көрдүм. Мен атамды өлтүр деп силер заказ бериптирсиңер. Мен азырынча эч кимге айткан жокмун, бирок айтып салышым мүмкүн. Ошон үчүн мени өлтүрө бергиле. Могу жерге жүрөккө атсаңар сразу эле. Албетте Аяш атасы агент туристтин баласын дагы өлтүрүп салла деп буйрук берет. Ошол эле убакта башкы каарман ошол сүрөттөрдү Залкарга же болбосо андан бийигирээк должностто иштеген бирөөлөргө көрсөткөндүн ордуна өзүнө окшогон лашок досуна көрсөтө баштайт. Ушул жерден мен бир нерсени айтып кетейинчи, обзордон тышкары. Мен ушул лашок, анан тупой, тигипу деп айтып атканда мен бул деген кинодогу каармандарды айтып атам. Мен ошол каарманды аткарган актерлорго тийишкен жерим жок, актерлорду айткан жерим жок. Аны актерлор, кино жаратуучулар өзлөрү прекрасно эле түшүнөт. Аны мындай элдер, кинону көрүп аткан элдер түшүнбөйт экен. Жакында бирөө ошо комментарий жазды, сен Айгерим Расул кызын жамандаптырсың, көкмээдептирсиң деп. Ошолорго дагы бир жолу айтып коеюн. Мен көкмээ деп, лашок деп, тупой деп мен ошо кинодогу каармандарды айтып атам. Актерлорду эмес, каармандарды. Ушуну эсиңиздерге алып коюңуздарчы, суранычы. Кыскасы эки дос светская беседа кылып атканда агент туристтин үйү проходной двор болгондугу үчүн агент туристтин формачан гнилой бандит досу жиберген киллер келип, башкы каармандын байкесин башкы каарманга алмаштырып өлтүрүп кетет. Байкесинин өлтүрүшүн эле күтүп аткансы, байкеси өлгөндөн кийин гана башкы каарман эсине келип Залкарга сүрөттөрдү көрсөтөт. Залкар башкы каарманга сен жашынып тур деп буйрук берет. Ошол эле учурда формачан бандитке желдети келип, шефтиги жиндилер агент туристтин жинди баласын өлтүрүп салыптыр десе, шефи анда болсо жакшы баласын таап туруп өлтүргүлө дейт. А тиги болсо, ал жакшы баласын кайдан тапмак элек десе, досу аркылуу тапкыла деп буйрук берет. Ушундай буйруктан кийин башкы каармандын досу бирөөнү жолуккан аткан сахнага алып барат бизди. Ал досун формачан бандит подстава кылган аткан болот. Ошол себептен жолуга турчу кишиси келип, башкы каармандын досунун машинасына наркотик ыргытып кетет. Ал наркотикти тиги жүдөп алып ыргыткычакта эле формачан бандиттин желдеттери келип аны кармап алат. Мен бул жерди жакшы эле түшүнүп атам. Булар муну подстава кылгантат, бирок бизге эмнени түшүндүрүп берген жок. Бул жерде эмне жөнүндө жолугушуп кылып атат. Ал жолуга турчу адам ким? Аны менен жолугуп алып эмнени сүйлөшкөн тат? Бул жерде эмне менен эмне болуп атат? Наркобарон. 3 жылдан 5 жылга чейин кесилесиң. Это все ложь. Меня подставили. Я ни в чем не виноват. Камерага тартылган видео көргөзөт кимдик экенин. Кыскасы башкы каармандын досун формачан бандитке алып барат. Ал бандит ага, эгерде сен досуң каякта экенин айтпасаң, сени 3 жылдан 5 жылга чейин камап таштайм деп айтат. Түшүндүңөр да, ирония. Убагында ага дагы бирөө ушундай кылган, эми өзү дагы бирөөнү ушундай кылып атат. Короче, условияга макул болгон досу башкы каарман жашынып турган жерге барса, ал жерде башкы каармандын дагы девушкасы жүргөн болот. Ушул жерден треугольник люди болуп үчөө ызылдаша кетип, сен девушкаңды мен да сүйөм, сен да сүйөсүң, үчөөбүздөн бири сүйөбүз, траля-ля, траля-ля деп ызылдаша кетип, башкы каарман досунун бетине түкүрүп салганда, башкы каармандын досу жини келип кетип калып, тигилерге менен досум ушул жерде жашынып турат, баары өлтүрө берле деп айтат. Көп өтпөй эле башкы каармандын атасын өлтүргөн киллер башкы каарман жашынып турган жерге келет. Албетте башкы каарман ал киллердин жүнүн чыгарып таштайт. Пиу, пиу. Где мой кот? Я убил твоего кота, сука обдолбаная. Башкы каарман формачан бандитке чалып, сен менин атамды, байкемди өлтүргөн үчүн жооп бересиң дегенде, формачан бандит башкы каарманды бандит кылып элге көрсөткөнгө аракет кыла баштайт. Джон Уик, экскоммуникадо.
Ошол эле учурда башкы каарман Мерсин Жигага алмаштырып алып, жай баракат жолдо кетип баратканда жол эреже кызматкери аны тозот. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн Кенже Тескөчүсү Ташкулов, документтериңизди көрсөтүп койсоңуз. Жол эрежесин бузуп, коопсуздук курун табынбай келатасыз. Сразу говорю, скорость не моя, пишите протокол. Жол эреже кызматкери өзү билбестен башкы каарманды формачан бандитке салып берип таштайт. Кылмышка шектүү Эржан Айтматов аныкталды. Ушул жерден кинонун экшн сахналары башталат. Пиу 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 пиу. Стой. Башкы каарманды кубалап барып кармап аткан учурда бизди формачан бандит башка бандиттер менен сделка кылып атканда башкы каармандын девушкасын бандиттер алып келип камап аткан сахнаны көрсөтөт. Кой тургула. Силер башкы каармандын девушкасы бар экенин кайдан билдиңер? Аны билсеңер дагы, силер баланы кармадыңар. Анын девушкасын кармап алып эмне кыласыңар? Же баланы кармай электе девушкасын кармап алып, балага чалып, сен девушкаң бизде, сен өзүң келип кармап албасаң девушкаңды өлтүрүп салабыз десеңер дагы бир жөн түшүнөт элем. Формачан бандит башка бандиттер менен сделка кылып аткан учурда анын желдеттери башкы каарманды алып келип байлап коет. Эми коштошоор күн келди. Ломай меня полностью. Извращенец что? Ушул жерден башкы каарманды формачан бандит өлтүрөйүн деп атканда спецназдар кирип калат. Как вы были задержаны? Блестяще. Ушул жерден башкы каармандын досун сактап калыш үчүн, бандиттерди кармаш үчүн жанакындай жолго барганын билебиз. Кыз бул жакта. Так. Ушул жерден дагы бир косяк. Сен девушкаңды алып келип камагандан кийин 15 мүнөттөн кийин келдиң. Девушкаң ал жерде экенин сен кайдан билдиң? Кыз бул жакта. Освободить девушку. Кыскасы ушинтип жакшылык жамандыкты утат, формачан бандитти кармайт, сделка кылып аткан башка бандиттерди да кармайт, досу ойдон калат, досунун девушкасы ойдон калат. Кыскасы баары күлүп, жайнап, жылмайып ташып калышат. Кыскасы бул кино мага кандай көрүндү? Жакшы го? Девушка свободна. Кыскасы достор, ушуну менен обзор бүттү. Менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жанындагы колокольчикти бассаңар, эмки видеону эң биринчилерден болуп көрөсүңөр. Каналга досторуңарды, туугандарыңарды, кошуналарыңарды чакыргыла, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Анан достор, жакшы комментарий жазган адамдардын өмүрү узун болсун. Жашоодо эч качан жамандык көрбөгүлө. А жаман комментарий жазган адамдардын өмүрү 2 эсе узун болсун. Жашооңордо такыр эле жамандык көрбөгүлө. Анда эмесе достор, эмкиде көрүшкөнгө чейин.